Медицина кызматкерлеринин дагы айлыгы аз болуп, акыркы күндөрдө мына көп жетишпеген кадрлар бар. Айыл жергесинде жана дагы Бишкекте болсо дагы баштапкы медициналык жардам мекемелеринде врачтар жетишпейт бүгүнкү күндө. Мисалы мен айта турган болсом 154кө жакын врачтар мына Бишкекте бул үй бүлөлүк dabagерлер жетишпей атат. Бул боюнча биздин негизги эле себептер сиздер билесиздер айлык акынын значит аздыгы. Ошон үчүн мына саламаттык сактоо министрлиги демилгелеп биздин премьер-министр Абылгазиев Мухаммедкалый Дүйшекеевич өзү колдоп, ал жердегилер 1-октябрдан баштап ошол үй бүлөлүк врачтардын, үй бүлөлүк медсестралардын айлыгын көтөрүү боюнча токтомго кол коюлуп 1-октябрдан башталып турат. Мунун негизги өзгөчөлүгү мурдакыдай 10%, 20%, 50%, 50%га эмес. Мунун негизги өзгөчөлүгү бул индикаторлор менен жыйынтыгына карап туруп, ошол врачтардын айлыгын көтөрүү болуп атат. Мен мисал айтайын, 8 индикатор болот, 8 индикатор боюнча балл коюлат. Бул саламаттык сактоо министрлиги менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду, өкмөт алдындагы фонду биргелешип, бул жерде карта оценки дейт, баалоо картасын түзүп чыкты. Ал түзгөндө анын негизги мына формула боюнча, критерий боюнча балдар коюлат. Эгер максимальный балл ала турган болсо, бүгүнкү күндө орточо айлык, мисалы 10.000 сомдун тегерегинде десек, врачтардыкын 10-11. Ал эгер 100 балл иштеп 100 балл алган болсо, алардын айлыгы 28.000-30.000 сомго жетиши мүмкүн. Анан кийин мына орто медицина медсестра, медициналық айымдардыкы айлыгы бүгүнкү күндө 4.800 6.000 тегерегинде болсо, алар 14.000, 16.000, 18.000ге чейин көтөрүлүшү мүмкүн да. Бул негизги нерсе биз бүгүнкү күндө баштапкы медициналык жардамдын сапатын көбөйтүүгө, ошол жердеги кадрларды кармап калууга жана ошол жердеги иштегендерди кандайдыр берсек, биз биринчи кезекте камсыздоого арналган бул негизги иш-чара болуп эсептелет. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө эң негизинен мен мисал келтирип айтайын, мына медакадемияда, мына кайра медициналык адистердин билимин кайра даярдоо жана билимин өркүндөтүү медициналык институтунда дагы мына ординатура боюнча биз мына орунду бөлсөк, бюджетный орундарга мына семейный медицина боюнча эч ким келбей толбой калып атат. Бул деген мына эгер контрактный орун болсо, мисалы стоматология боюнча, хирургия боюнча, акушерский гинекология боюнча 63.000, 57.000 болсо дагы ошол жака барам деп атат врачтарчы, бүтүрүүчүлөр. А бул жерде бекер семейный медицина боюнча оку десе, окубай атат. Бул деген бул семейный медицинанын престижинин ылдыйлыгы. Биз негизги очередте биринчи кезекте семейный медицинанын престижин көтөрүшүбүз керек. Ошонун анда биринчи шагы, биринчи кадамы болуп, алардын айлыгын, алардын эмгегин баалап, стимулдаштырыш керек. Ушул боюнча иштер бүгүнкү күндө жүрүп атат.